Абдылмамит агай, бүгүнкү поэзия фестивали Чыныбай Турсунбеков атындагы кененирээк айтып берсеңиз. Эми бул чындыгында Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң адабый маданий майрам деп койсок болот да. Анткени бул өтө атактуу кыргыздын мыкты уулу, акын, котормочу, бизнесмен Чыныбай Турсунбековдун поэзия фестивали 4 жылдан бери болуп атат да. Мен быйыл биринчи жолу катышып атам ушугачы. Мен таң калып атам да. Ушунчалык адамдарга, өзгөчө таланттууларга даярдалган ушунчалык бир шарттын, ушулордун кенен кесири ушул чөлкөмдө акын пансионатында кенен басып, өздөрүнүн чыгармачылык ой толгоосун Чыныбай Турсунбеков жөнүндө, жалпы эле адабият, поэзия жөнүндө сүйлөшүп аткан элди карап мен ыраазы болом да. Мен ойлойм, ушул фестиваль Кудай буйруса эл аралык деңгээлге көтөрүлөт деп ойлойм. Анткени бул жерде Түркиядан келип, Европадан келип, башка өлкөлөрдөн келип, өздөрүнүн ырларын окуп, ушул мынабыл алкак дагы чоңойсо деп мен Кудайдан санмайм. Анткени Чыныбайдын таланты бул жылдан жылга анын мекенчил экендигин, мыкты талант экендигин, мыкты мамлекетчил экендигин аныктап турган чоң иш-чара. Анан мен өзгөчө мынабы Нуржана алтын карындашым айткым келет да, азаматсың. Ушунчалык чоң жүктү көтөрүп, бирок элик үчүн ушунчалык бир чоң рахат менен, чоң моралдык, чоң дукту алып келип атат да. Ушу Нуржанага мен узун өмүр каалайм. Нуржана дайыма эрки бийик, ушу кыздары менен ушул Чыныбай калтырган мурастарды ишке ашырып, мурасты уланта турган азамат экенине көзүм жетти да. Ылайым ушундай адамдарыбыз көп болсо, Кыргыздын адабияты, Кыргыздын маданияты өсө берет. Ишенемин, алтын десе. Мен өтө ыраазымын. Ушу фестивалдын 10 жылдыгына, 15 жылдыгына, 20 жылдык ушу көл жээгинде, касиеттүү көл жээгинде өтсө деп ичимде самап калдым да.